Саламатсыздарбы, 7 каналдын көрүүчүлөрү, сиздер интернет желесинен алынган акыркы жаңылыктарды баяндаган сайтка саякат берүүсүн көрүп жатасыздар. Аны мен Айпери Шенкулова алып барам, бизден алыстабаңыздар. Депутат президенттин карындашы 5 жолу экзамен тапшырып, айдоочулук күбөлүктү ала албай койгон. Орусиянын депутаттары Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгү менен иштөөгө тыюу салчу мыйзам долбоорун артка кайтарып алат. Бул тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев билдирди. Боздума бир мыйзам киргизди. Биздин айдоочу көлүктөр Кыргыздын айдоочу көлүктөрү менен Россия Федерациясына мындан ары жүргөнгө болбойт депчи. Биз сүйлөштүк. Алар бул мыйзам боюнча толук бизди колдой турган болушту. Ал эле эмес, аны инициатив эткен депутаттын өзү менен, фракциясы менен жолугуп дагы аларды артка кайтаргыла деп биз маселени козгодук да. Маселе ушу депутаттардын ортосунда чечилди деп айтсак болот, бирок бир маселе калып калды. Алар айтат, сиздер дагы бир-эки мындай шак кылып коюңуздардычы дейт. Эмне кылалы десек, биз түшүндүрүп бердик. Бизде өтө ужесточение болду. Керек болсо президенттин племянницасы 5 жолу экзамен тапшырып ала албай койду. Ал жерде бизде маселе чечилди, анан кооптонбогула дедик. Кийинки жылы мектептерде китеп тартыштыгы болбойт, Кудай буйурса. Мындай убаданы Билим берүү министринин орун басары Бекжан Супаналиев билдирди. Анын айтымында быйыл бюджеттен китеп чыгарууга 152 миллион сом бөлүнгөн. Учурда Учкун басмаканасында окуу куралдарынын 2 партиясы басылып чыгып, мектептерге жөнөтүлдү. Дагы 2 партиясы даярдалып жатат. Азыр биз ушул бир источниктен Учкундан чыгаргандан баштап biz azır Bilim Berүү Ministrligi atayın basma үй түзүп атабыз, окуу китеби деген. Ошол жерде бүт биринчи кадамдан акыркы кадамга чейин бир жөнгө салабыз. Апробациясын, авторский правасын, ошол жакта бүт колдогон стандарттын ушу Учкунга даяр бир твердый версия, бир электрондук версия китеп только чыгарганга даярдайбыз. Биз ушундай 24-жылы Кудай буйрса китептен тартышып болбойт, Кудай буйрса. Рахмат. Окуучулар дүкөндө окуп жатат. Акылбек Жапаров менен депутат Маалиев уруша кетти. Мектеп бар, Аккочкор айылында. Дүкөндө окуп атат балдар, дүкөндө. Ташкыя деген айыл бар, бир да соцобъект жок, мектеби жок, школу жок. Жолу жок, фапы жок, эчтекеси жок. Барып көргүлө? Көрөбүз, барабыз. Жок, качан барасыздар анда? Барабыз, буйрса. Мына 105 объект. Жаңы жылдайын болуп калат, жаңы жылдайын барып карап келебиз. Ага чейин Билим берүү министри барып, анын карап келет. 2 жылдан бери сизге айтып атам, мына Кумтор боюнча сиз көңүл бурбай атасыз, жанагы тизме боюнча дагы катаал шартта жашаган айылдар боюнча дагы. Жетегиздин ошо айылдарын киргизип беребиз жок дегенде ошону. Токтом даяр, кол коюп берсеңиз бүттү. Бүтпөйт дагы, акча таап бериш керек да. Профицитти эмне кыласыз? Профициттен бербейсизби анда? Хорошо. 20 миллиард профицит деп атасыз, ошондон бербейсизби анда? Азыр жумушчу топ. Жок, профицит анда эмне керек анда? Бул жерде шоу болуп атат. Профицит сырткы төлөгөн карызга кетет. 444 миллион. Анда профицит болбойт анда, профицит дебегиле анда. Карызга кетсе. Бул болбосо анда шоу болуп атат. Карыз жаппай, биз наоборот ошо карызды өзүбүздүн эсебибизден профицитке чыгарып туруп, карызды төлөп атабыз. Депутат Кыргызстанда акыркы жылдары төрөт азайып кеткенин айтты. Жогорку кеңештин депутаты Камила Талиева Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына шилтеме берип, Кыргызстанда акыркы 4 жылда төрөт азайып кеткенин билдирди. Бул тууралуу ал парламенттин 14-декабрдагы жыйынында айтып, калктын демографиялык абалын жакшыртуу боюнча мыйзам долбоорун сунуштады. Камила Талиева мындан ары мамлекет үй бүлөдө төрөлгөн 3-чү балага артыкчылык берүү жана андан көп бала төрөлгөн үй бүлөлөрдүн балдарын камкордукка алуу саясатын жакшыртууга чакырды. Ошондуктан ар бир наристенин төрөлүшүн биз стимулдаштырууга жана 3-чү бала төрөлгөн үй бүлөгө колдоо көрсөтүүгө багытталган энеликти колдоо, мамлекеттик колдоого өзгөчө маани берүү керек. Мамлекеттик демографиялык саясатты өркүндөтүү боюнча мен бир канча варианттарды, сунуштарды киргизип келем. Калктын туруктуу табигый өсүшүн камсыз кылуу үчүн 25-жылдын 1-январынан тартып 3 балалуу үй бүлөлөрдү жана ар бир кийинки
ошол 3-чү төрөлгөн баланын төрөлүшүн колдоого багыт алган алтын бала программасын иштеп чыкты. Эми белгилүү адамдардын 100, 150 жана 200 жылдыгы гана белгиленет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекеттик деңгээлдеги мааракелик иш-чаралар кыскартыларын билдирди. Анын айтымында өкмөт мындан ары белгилүү адамдардын 100, 150 жана 200 жылдыгын гана белгилөө чечимин кабыл алган. Биз ошону колдойлу деп атабыз. 100 жылдык, 150 анан 200 жылдыктарды гана белгилейбиз. Калгандарын круглый стол кылып, конференция өткөзүп, өзүнүн туугандары өткөзгөн туура деген ойго келдик өкмөттө. Мындан ары эмдиги жылы бекитип атканда биз ошону эске алабыз. Мындан тышкары эми Алымбек Таткадай биздин чоң аталарыбыз кыргыз элине абдан көп кызмат кылган инсандарыбыздын баарын 31 августта мына мисалы жакында Таласта өткөзөбүз. Таластагы ошондой болгон инсандарга арнап Айын Ошто өткөздүк, урматтуу Насирдин Исанов боюнча юбилейин. Ушундайга арнап 31 августта кишилердин атын атайбыз. Бирок өзүнчө юбилей кылып 90го чыкты, анан 80ге чыкты деп анан бала чакасы бир жылкы сойгонго жарабаса, баарыбыз эле бияктан ары бери жүгүрүп жүрсөк, көп туура эмес экен да. Кара кулжалык мугалим мектепке кандай катаал шартта барарын көрсөттү. 53 жаштагы аял Кара Кулжанын ички суу айылында жашайт. Ал коңшу Тегерек суу айылында иштегендиктен күн сайын жумушуна чейин 3 чакырым жолду басат. Таптаза асфальт жол эмес. Коңшу айылдагы мектепке жетиш үчүн кар көчкү түшкөн аскаларды аралайт. Мынакей мектепке 1 километр калды дагы. Жана жолдо келатам. Мынакей мындай асказоолорду түйүнөн өтөбүз да. Жол жок. Ал эми астыбызда шаркырап чоң дарыя агат. Асты жар. Колото дарыя агат. 1 километр калды мектепке. Бул мына аскалардан кар көбүрөөк жааганда кар көчкү түшөт. Ош шаарында сууктан 2 адам көз жумду. Маалыматка караганда каза болгондор үй жайы жок сел-саяктар. Каза болгон жарандардын жансыз денесин туугандарына өткөрүп беришет. Эгер туугандары баш тартса, анда мамлекет тарабынан каттоого алынып жерге берилет. Чыныгы Баатыр Казакстандын Акмола облусунда куткаруучу өрт өчүргөндөн кийин өзү тоңуп калган. Анын тоңуп калган курун балта менен чаап чечип алышкан. Облуста -34 градуска чейин суук болуп жатат. Пожар в данный момент в город Коша. Время 7:30. Работаем с 5 утра. Лионель Месси менен Криштиану Роналдо кайрадан футбол талаасында жолугушу мүмкүн. Аргентиналык оюнчу ойногон Интер Майами Португалиялык Аль Насыр менен жолдоштук беттеш өткөрөрүн расмий жарыялады. Беттеш 1 февралда Эр-Риядта айланпалуу турнирдин алкагында өтүп, анда Неймар ойногон Аль Хилалда ойнойт. Акыркы жолу Месси менен Роналдо ушул жылдын 19 январында ПСЖ менен Аль Насыр жана Аль Хилал оюнчуларынан куралган улуттук курама команданын ортосундагы жолдоштук оюнда беттешкен. Интернет желесинде мына ушундай жаңылыктар болду. Эске сала кетсек, жогоруда айтылган жаңылыктар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Ушул жана башка жаңылыктарды ЖТТВ сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп көрө аласыздар. Сиздердин пикириңиздер биз үчүн баалуу. Өз оюңузду комментарийге жазып кетиңиз. Студияда мен Айперишин Кулова болдум. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.